Kızdı ata enesi özüne jakпаган балага берсе болобу? Allahu akbar. Бирок кыздан ой сурап коюш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат. Мен үйлөнгөн жокмун, кыздарымды үйлөнтүргөн жокмун, бирок Алланын тарабынан вахий менен гана дейт. Үйлөнгөнү дагы пайгамбарыбыз Алланын уруксаты менен вахий менен, кыздар турмушка бергенде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вахий менен. Эми жуучулуктан Хазрет Алиден келгенде Фатима энебизди Алла субханаху ва тааlanın тарабынан макул болуп кетти. Бирок ошентсе дагы пайгамбарыбыз Фатима энебизден сурады. Алиден жуучулук келиптир, макулсунбу деп. Бала мен өзүм чечем го. Деген жок да. Түшүнөсүзбү? Будан бизге чоң таалим бар. Балдардын да, кыздардын да ата-эне көңүлүн карап коюш керек. Ура мажбур кыла бербей.